Allah Taala özü menen болгон мамилелерди кечирет. Namazды окубай койгон болсок, анча-мынча сөгүнүп койсок, орозо тутпай койгон болсок, буларды кечирет. Анткени бул Кудайдын астындагы карызыбыз. Бирок пенденин пендеге болгон акысын Аллах Таала кечирбейт. Аллах Таала кечиримдүү, ошол эле учурда адилеттүү дагы. Мунун акысын мындан алып берет. Ошондуктан аяр мамиле жасалы. Бүгүнкүдөй моундай болгон заманда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ислам тарыхында канчалаган жихад согуштар болгон болсо, пайгамбар бир да мусулман менен согушкан эмес. Бардыгында капырлар менен согушкан. Бирок ошол капырлар менен согушканда дагы пайгамбардын айткан осуяты дарактарына тийбегиле дейт. Короо жайларына тийбегиле, мал жандыктарын өлтүрбөгүлө, аксакалдарына тийбегиле, коргоосуз аялдарына тийбегиле, жаш балдарына тийбегиле дейт. Bir жолу болсо мейли эле урматтуу жамаат. Келиңиздер бир Кудайга кайтып көрүп, бир таквалык кылып дуа кылалы. Кайра жаш нариселердин өлгөнү. Мына кече мурда күнгү тополоңдо дагы 11 жашар бала больницада жатат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, эгер бир капыр мамлекетти басып алсаңар, жаш балдарына, дарактарына, аялдарына, аксакалдарына тийбегиле дейт. Ал сыздарга тийбегиле. Ким силерге каршы чыкса, ошолорго гана тийишкиле дейт. Аларды дагы эгер пленге түшүп берем, колго түшөм десе өлтүрбөгүлө дейт. İslam tarihinde sahabalar soğuşup atıp, birösünü şu kapırlar öldüreyim degende La ilahe illallah deyip dağı. Ben musulman boldum, keçirip koy dese, Cenab-ı sahabam deyip, sen korkbolundan aytın deyip başını alıp saladı. Soğuş bitkene keyin malumat peygamberga dedi. Ya Resulallah, bunu ol bir kapır musulman boldu öldürüp saldı deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çakır bey ne kıldın dese, ya Resulallah, oşağa yemişen espi deydi. Kılıçtı moyununa alıp barganda deydi, korkunundan oşentdi al deydi. Ölümden korku, çında musulman bolgon jok deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüreğin jarıp gördün mü deydi. Ya Resulallah, barına belgili o. Kıyamatta la ilahe illallah'ın kantesin deydi. Kaygırıp bir kança günden gün dünyeden ötөт. Men toora mesaj kılıpпын деп, günөөsүn moyununa alıp. Ölgönden keyin sahabalar aytat, menin tuğanım bolotу deydi. Bir sahaba alıp barıp kömdük deydi. Köm salsak, ertesi günü ölügü жердин бетине чыгып калыптыр deydi. Anam bunu düşmanlar çıkarıp saldı deyip, kayradan barıp dağı kömdük dağı deydi. Jaş balдар deydi, karap turgulaçı mı düşmanlar çıkarıp saltat dedik deydi. Jaş balдар karap oynap turadi deydi, kayradan dağı çıkıp kaptır deydi. Kayra kömdük dağı deydi, bu balдар balalık kılıp alaqsıp kalganda kelip kapılıp düşmanlar çıkarıp ketти. Özübüz ile karatip, özübüz часовой дежур болуп турсак дагы жанагы ölügü жер бетине чыгып калды deydi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул сөзү кулагыбызга жаңырып турду дейт. Кыяматта ла илаха иллаллах'ın кантесин деп дейт. Бүгүн тилекке каршы өзүнүн улутун бийик көрсөткүсү келгендер, мамлекетин бийик көрсөткүсү келгендер эң улуу неmat, ислам нематын унутуп коюп, негизги мусулманчылыгыбызды унутуп коюп, бүгүн Facebook'tan башкадан бири-бирибизге сөгүш айтып атканыбыз, башка кылып атканыбыз, аларга каршы ок атыш керек башка деп аткандар, ыйманда проблема бар. Караш керек. Согуш жакшы эмес, урматтуу жамаат. Ошол эле учурда динибиз унчукпай олтура бер деп дагы буйрук бербейт. Негизинде шарият талап кылган нерсе боюнча мусулмандын каны, намысы сакталыш керек. Шарият боюнча үйүңүздүн дарбазаңыздан келип бирөө шкалап тешиктен карап аткан болсо, ичинен кылыч менен, найза менен сайып көзүн оюп алсаңыз, казыга барып арызданса, казы сизди соттобойт. Ne üçün? Siz darbaza kurganda, peskoblo kurganda үйдүн içindeki ayalım, bala çakam körünbesin dep kılgansız. Al kelip sizdin darbazadan karagany ayalыңыздын юбкасын көтөргөн менен bara var.